Здравствуйте, я Сергей Дмитриев, я живу в Москве. Я недавно лечился у Кубана Байке и хотел поделиться с вами своим мнением. Правда, я волнуюсь на камеру и записал все свои мысли на бумажку. И с вашего позволения я прочитаю. Летом 2023 года у меня начались проблемы со здоровьем. Воспалилась кисть правой руки. Обращался ко многим врачам в Москве, но никакого результата на исцеление не было. Лежал в больницах, получил сильные антибиотики, разные мази пробовали. Но никакой пользы не было. Врачи, профессора, хирурги, микрохирурги, дерматологи проводили консилиум, но так и не смогли поставить какой-либо диагноз для лечения. Тогда мы с супругой решили искать альтернативное лечение. В интернете нашли народного лекаря Кубана Байке, связались с ним и отправили фотографию руки. По фотографии мне сказали, что можно мою болезнь лечить с помощью Корана. Мы сразу решили приехать в Бишкек на прием. Начали посещать сеансы, пить чай и молиться мусульманскими зикрами. После этого где-то через неделю начались улучшения, и мне стало лучше и легче. Отек моей руки полностью сошел, и все функции руки полностью восстановились. Я очень благодарен, что есть такие люди, как вы. Спасибо огромное вам и вашей супруге Салиме и Же. Вот так сейчас выглядит моя рука. Вот сейчас все функции у меня работают. Сгибается, разгибается, и отека нет. И хочу еще отметить, что после лечения Кубан Байке я не принимал никаких лекарств. И до сих пор всей семьей также молимся. Спасибо. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an'ın küçüğü bunday tengdeşsiz. Ушул айтып аткан сөзүмө далил катары 2023 жылдын октябрь айында Москва шаарынан мага Сергей аттуу жигит келип дарыланып кетти. Өзүнүн видео кайрылуусунда өз ыраазычылыгын билдирип айтыптыр. Бул жигит эми баягы бир аз сүрдөптүр камерадан. Эми ошол жерде өзү дагы айтыптыр, мен өзүм жазып эле айтып берейин, сөз жүзүндө айта албай атам деп. Ал жерде бул жигиттин айтайын деген сөзү көп экен. Бирок ошолорду кыска нуска айтыптыр. Бул баланын ушул белгисиз себеп менен оң жак колу шишип кетиптир. Белгисиз себептен эле. Анан ошол жерде Москвадан дарыланат. Көп врачтарга барат, хирургтарга барыптыр, нейрохирург дейт, баардык медицинанын баардык тармагына кайрылып көрүптүр. Врачтар консилиум өтүптүр, диагноз коюлбай коюптур. Ошондон кийин анан булар бир ушул элдик медицинага кайрылып көрөлү деп, ошо Москвада жашап жатып дагы. Интернеттен издеп атып, биздин сайттан, биздин даректи угуп калат. Ошол жерден анан биз менен байланышып, ушундай оорубузга медицинадан диагноз коюлбай атат деп суранган экен. Анан биз ошо диагнозун жөнөткүлө, анан колунун сүрөтүн жөнөткүлө дегенбиз. Анан ошол жерден сүрөтүн көрүп, диагнозун окуп көрүп, бир мүмкүнчүлүк бар. Куран менен жардам берсе болот. Эми Алладан деп кабыл алганбыз. Москва шаарынан келип, бир ай дарыланып кетти. Ушул жерден дарылап атканда бул жигитти биринчи дарылаганыбыз биз Куран менен дарыладык деп атабыз. Демек, Куран менен дарылаганда бүт эле Куран окуп дарылана бербейт туугандар. Куран дегендин ичинде мен сырлары бар деп айтып атам. Ал деген биринчи адып, аклак, ыйманды үйрөнүш керек. Ал жигитке биз биринчи дайрат алганды үйрөттүк, кусул кылганды үйрөттүк, келмени жаттаттык, Куранды жаттаттык. Анан кел эми дарылайлы деп. Анан биздин дары дармектерди берип, дарыланып кетти. Бир айдан кийин анан мына январь айында, декабрдын аягында жаңы жылга сизге белек деп өзүнүн катын жөнөттүр. Кубан Байке, Кудайга шүгүр, сиздин дарыңыздан айыктым, шифа болду, колумдун шишиктери таркады, колдору иштебей калган экен. Эки колун тең ошо видеодон көргөзүп атат. Колдорум иштеп калды, Кудайга шүгүр, сизге рахмат, Аллага ыраазыбыз. Биз сиздин дарылооңуз бүткөндөн кийин врачтарга барганым жок. Азыр дагы сиз айткан келмелер, зикирлерди окуп, салават айттарды айтып, истигфар айтып, сыйынып жүрөм дептир. Мен ошого ыраазы болдум. Аллах шүгүр. Ушул жигит орус улутунда болсо дагы,
дини христиан болса дагы ислам динин кабыл алып ушул жерден Куран китеп алып кетти. Мен үйдө иконам бар эле, ошонун ордуна Куранды коем деп. Мындан ары мен мусулманмын деп. Мына далил. Ал эми биздин мекендештерибиз, бир туугандарыбыз кыргызбыз дейбиз, мусулманбыз дейбиз. Бирок динибизди өзүбүз жакшы, жеткичүү деңгээлде кармай алып атабыз. Мен ушу мусулман бендеси катары Кудай деп жашайлы, дин менен, шарият менен жашайлы деген гана ниет тилегим бар. Ушул биздин кылган ниет тилектерибизди Аллах Таалам кабыл кылышын тилеймин.